Ол сарайдын айнегине сетка коюптур. Bunun özgöçөлүгү бул сеткада ток бар экен. Ток коюшунун себеби да бар экен. Жакшы көргөн коосун бөрү жеп кеткен экен. Ошодон кийин чочулап калып, анан ушул жака коюптур. Күндүздүн күнү мына тоодон түшүп келип, түндө жеп кеткен экен. Ошодон анан койгон экен. Assalomu alaykum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Баткен облусунан салам жолдойбуз. Биз Баткен облусуна келдик. Тагыраак айтканда Лейлек районуна караштуу Сары Дөбө деген айылдабыз. Бул Андарак айылына жакынкы жер. Башта Андарак деп койсоңуздар болот. Мен ушул жака туугандарыма келип, тойдон чыгып, ушу жамаатыбызда Медет Таксыр деген агабыз бар эле, ошо кишинин короосуна келип, силерге чакан чыгарылыш жасап берип коеюк дедик. Чыгарылыш жасаганыбыздын максаты ушул көпчүлүгүнө кызыл болсо керек, кызык болсо керек. Алыскы Баткен облусундагылар, Баткен районундагылар кандай кой багат, кандай шартта багат экен деп сиздерге дагы кичине болсо дагы кызык болсоңуздар керек. Ушул мен өзүмдүн Медет деген абамдын чарбасын сиздерге көрсөтүп коелу. Мына Чүй, Талас көл, Ош, Жалал Абад облустарынан өзгөчөлөнүп, ушул Баткен облусу кандай койлорду кармайт десеңиздер, мына бир көрүп коюңуздар. Бул жакта менин абам Медет Таксыр өзү. Медет аба, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Аман эсен жетип келдиңерби силер дагы? Келдик. Жакшы, биз дагы бул мурда ошол кадимки эле ошол Алатоо өзүбүздүн эле жайдары койлорду кармашып элек. 3 жыл мурда 2022-жылы мен ошол сандан сапат өтөйүн деп, себеби өтүштөн максат алдың ошол жайдары койлорду кармап, жайды эле кармайт элек. 1 жыл багасыз. Козуларны 8.000-9.000 деген сатасыз. Андан эсептеп көрсөк, чыгаша андан 2 эсе көбөйүп кетет экен да. Пайдананчы. Ошого биз да ошол интернетте көрүп жүрүп, ставкаларды көрүп жүрүп, ошол сандан сапатка өтүш максатында ошентип койлорду кылдадык. Биз ошентип сиздер менен байланышып, ошол Карим ажы менен байланышып, ошол Баткен Арашан коомуга ошол биз ошол жамаатка кошулдук. Себеби ошол чарбадан кичине кандай чарба неме кылат, өстүрөт, ошолорду карап жүрүп, өзүмдүн ошол сандан сапатка өтүш максатында ошол жамаатка кошулуп, ошол кеңештерин алып, ошентип мына бисмилла деп баштадык. Себеби сразу эле жайдары койдон бул Арашанга өтүш себеби айыл жергесинде каржы маселеси. Каржы, Каржы кымбат кой сатып алыш кыйын болот. Каржы маселеси кыйын болгон себептен ошого биринчи мен Афгандан баштадык. Афган, тосуп алайык бери. Биринчи Афганга киргенде Арашанга кызыгуу бар беле же кийин ойгондубу? Арашанга кызыгуу бар эле, себеби каржы маселеси боюнча кичине тартыштык болгон себептен биринчи ошол Афгандан алдым да, анан Арашан. Канча баш алып бактыңыз биринчи? Биринчи 1 баш алдым эле. Бир баш Афган алдым эле, аны 30.000 алгам. Өмүрү ондо 30.000 кой алган эмес. Ошол да кичине оор келген бизгечи. Анан ошентип 30.000 Афган кой алып туруп, кийин Арашан кошкор алып, Арашан кошкорду койдук. Арашан кошкорду коюп, кийин ол Арашан кошкорду койгондон кийин баягынан бала туугандан кийин баласы 1 айдан кийин эле 70.000 сурады. Айылдаштар сурады 70.000. Анан ошондон кийин уже кызыккан сайын уже улам кызыгып артты дагы, анан бизде ушундай Афган кайра көбөйтө баштадым. Кийин ошентип жүрүп 2022-жылы мартта баштаган элем. Арадан уже 3 жыл өттү. Мына буюрса биз ошо Арашанга 3 кой алып келдик. Мына Арашан кымбат. Анан бул жерден азыр булдозердин мына булдозердин небереси Туз деген кошонун крамы баласы, мына бул Арашан козу кошкор муну алып келдик. Бул эми ушул Медет Таксырдын ишенген бүгүнкү күндө козу кочкор экен. Ушул уруктукка атайын ушул кочкорду тандап, буюрса Чүй боорунан алып келди жана кеп кылды го. Туздун баласы булдозердин небереси деп. Сокулук Чаткөлдөгү Ахмет байкен тайынсыздар барыңыздар, Булдозердин тукумдары ошол кородон да көп чыккан. Ошол жерден чыккан козу кочкор экен да, Медет аба? Биз ошол жактан чыккан, ошол Ахмет. Муну алдыңыз сиз? Муну алдык биз. Качан алдыңыз? Муну алганыбызга ошол ноябрь-декабрь айларында алганбыз да. Күздө. 2024. Пока
Qo'zi Жоқ, түшпеді бұнда. пробный қой элек алыс. Qo'y elek. Жоқ, қой элек. Qo'chqor nesini jaqtirdingiz endi? Бұл маған ол қоңқосы жақты. Ана бұл құлақ өзгеше, жалбырақ құлақ. Қарасаң. Uchun ushugurib tur. Uchini biraz üşügürgün. Бұл сіздер жақта біліне білбеймін, Бішкекте көп эле болот. Құлағын үшін ushugurib ketкен біздерчи. Машалла. Ошого бұл формасы жақты. Бульдозердің стойкасы жақсы да. Бульдозер, красавчик линиялар бұлар жанакы аттың стойкасындай болушат да көпчүлүгү. Короз. Ушул Медет абабыздағы алган койлоруна арашан кочкор коюп, ушул жакшы козу алыш үчүн алган койлорду кармап отурасыз, туура? Ошол. Жакшы козу бере турган, ошол алган койлорду алып алып, арашан кочкор коюп, буюрса мына жакшы төлдөрдү алып атабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми кийинки шак кандай болот акырын акырын? Буюрса бара-бара эми арашан өтөбүз. Себеби азыр бул жерде айлагалар айтып атат, арашан бакса болбойт андай. Мына булар кадимки эле мына адырга чыгат. Адырга чыгаттык эле ошол багып келебиз. Бул жак элечи. Себеби чарчап калат экен, андай мындай дейт. Бирок негизинен булар көлөмү чоң болгон себептен булар эт багытында да, бирок чөптү көп жейт экен да. Чөптү көп жейт. Ошол себептен мындай чыгым көбүрөөк болот. Себеби биздикилер алдын гисар кой кармаган себептен алар кышы менен чөп бербейт. Тоодо, кыштоодо. Кыштоодо бүт ошол короолордо кыштатат, анан туарга жакын мартский кылат алар. Туарга жакын 1 ай алдын жемдейт дагы. Ошону менен кыштан чыгып кетет. Себеби бул арашан кой аларга кичине мындай каржылык жактан оор келет. Ошол себептен бизде көпчүлүк бөлүгү Тойт жактан маселеси боюнча гисар койлорду кармашат да. Себеби бизде основной сулуу жерлер аз, кайрак жерлер основнойчу. Эгерде жамгыр жакшы болсо, Алла Таалам жамгырды берсе, чөп жакшы болот. Жыл жакшы болот. Эгер жамгыр жаабай кургакчылык болсо, тойт маселесинде кичине маселе көбүрөөк болот бизде. Ошол себептүү анан бизде көпчүлүк бөлүгү ушул арашандан кармагандан кичине ошол каржылык маселесиге оор келген себептен көбү кармабайт, ошол үчүн көбү гисар кой кармайт да. Бул ушул Медет абанын алган кою көрдүңүздөр. Келиңе, могу 3 баш арашан алып келипсиз. Ушулар боюнча кеп кылалы. 2 кара, 1 кызыл. Кызылыңыз тетиги биринчи тут болот, муну? Бул биринчи тут. Так, бул каяктан келди булар? Бул бар, Бишкектен келди бул дагы. Нол дагы? Ошол Бишкекте Канал деген бир досубуз бар, ошол короонан алып келдик. Ошол короонан таңдап ушуну алдык. 2 кара. 2 караны бир Мурат деген бир ака бар, ошол короонан алган. Мурат деген ага. Кара Бишкекте анча кымбат боло бербейт. Кызыл кымбатыраак болот. Ушундай экстерьер болсо да. Себеби могу 8 тиш, берги 8 тиш Блондиндин баласынан качкан эле да. Азыр бир аз жени таштаган. Ошол кызыл алган. Болду. Блондиндин баласынан ушул качкан, Аркыңызда боозбу? Аркы бооз, аркы Вафаныштын небересинен качкан. Бездык деген кошторун бар эле. Бул кара кой, Бул экөө жашы чоңураак койлор экен, көрүнүп турат эми. Тетигиңизчи? Бул кысырбы, жакандай? Жок, бул жакында качты. Бул жана айттым эле го мен. Таластан. Булардан башка да, бул коштордон башка дагы бир таластан ошол Рустам деген бир иним бар. Ошол кишинен алдым эле, могул Баярдын альпинист деген баласы бар, ошонун прямой баласы. Баярдын небереси болуп калат, ошонун качты. Короонун ичинде ошол жанагы биринчи тут ошонун качты. Бул Зорик деген кочкор. Жанакы пол авган козулардын атасы ушул кочкор. Башы бурушкан, башы чоң кочкор. Күздөсүн койгонса? Күздөсүн койгон. Машалла. Бети де тырыштарды карап коюңуздар. Бул каяктан келген кочкор эми? Бул Бишкектен келген бул дагы. Мурда алгансыз? Мурда алганбыз муну. Кочкордун кулак бойлору канча мунун өзү? Бою 95 чыгат. Кулак 19. 19 кулак. Вес выставкага барганда 136 килограмм чыккан эле да. Эт анда орто эле, средний. Баткенде? Баткенде выставкага барган эле. Баткенде
Ставкага алып барганда 136 дедиңиз, а? Багылган беле? Жок, багылган эмес эле, ушул бойдон эле жүргөндө алып барган, көп баккан эмес эле. Если на всякий случай ушу кочкор сатылат экен мына. Киши мына ушу эми 4 жашка чыгат окшойт, а, кочкоруңуз. Чыгып калдыбы? 8 ишке эми өттү да. Ушул кочкор дагы бүгүнкү күндө сатылат. Машалла. Муну канчага коюп беребиз баасыны? Баасыны 100 дейбиз. 100 000 сом, э? 100 000 сомго ушул кочкорду коюп берип атат. Мына буттарын, туяктарын бир карап коюңуздар. Аркаңкы лапалары отурганбы, отурган эмеспи? Арт тарабынан сиздерге көрсөтүп коем. Эти арык экен, кабырга эсептелип турат. Кабырга өтө эсептелип турат. Эти арыгы. Өтө арык экен эти. Медетованын сарайынын бир өзгөчөлүгү бар экен. Мына сиздер дагы бир көрүп коюңуздар. Бул сарайдын айнегине сетка коюптур. Сетка мага кадимки эле. Кадимки эле сетка. Сетка. Мунун өзгөчөлүгү бул сеткада ток бар экен, ток. Ток коюшунун себеби да бар экен. Жакшы көргөн колсун бөрү жеп кеткен экен. Ошодон кийин чочулап калып, анан ушул жака коюптур. Күндүздүн күнү мына тоодон түшүп келип, түндө жеп кеткен экен. Ошодон анан койгон экен. Сиз рейсте иштейм, электриктин дедиңиз, э? Мен Элек район электр тармактар ишканасында ага диспетчер, улуу диспетчер болуп иштейбиз. Биз ошол электричество боюнча түшүндүгүм бар. Себеби бул тармакта иштеген себептен. Мына бул жерде бул эме бар эле, тапчан. Деп койгон эле. Мына жерде турат эле, э? Бул жерде турат, ошол жерден бөрү келип, ошол бир жакшы көргөн козуну алып жеп кеткен экен да. Кийин кайра бияк киргиздим дагы, бул жер ачык эле. Анан кийин карасам, безопасный болуш үчүн мондай сеткалардан алып келдим дагы, анан бул жерге мына токту улагам. Азыр бул жерде напряжение жок. Напряжениени уладым. Кечинде жатканда включать этип коем. Ит дагы жолобойт, а? Ит дагы эгер ит дагы кокус келе турган болсо, ити дагы ток урат. Өлтүрүп койбойбу? Жок, эми кармап койсо өлүп калышы мүмкүн. Бирок эми мындай жытталаганда уже билет да, итти өтө мындай сезүү органы күчтүү болгон себептен ит уже жытталаганда эле сразу билет да, анан уже жолобойт да бугачы. Ошо бөөрөлөр дагы жолой албайт. Ушинтип мына перемичке берип ар бирин Адамга жаппасын эмеси бул? Бул себеби мен автомат эле кечинде өзүм күйгүзүп кетем, менден башка эч ким келбейт да бул жакачы. Үйдөгүлөр да бар билет. Уруп кесе да өлүп кетсин, а? Тамаша. Ошого бүт ушундай безопасный кылып ар бирге ушинтип улап койгон да. Бул бөөрөлөрдөн себеби бул жак ээн да, коңшулар жок жашабайт бул жактан. Мына жактан прямо өтөт экен да? Жакын болгон себептен бул жактан келет дагы эле. Сразу бул жерге себеп болуп келет да, бөөрү келгенден кийин бар бир сыйра жытталаганда анан бул жерге тийгенде эле уже напряжение бар. Ток ургандан кийин уже качат да бул нагысы. Коюп койгонсуз жакшы экен да ушундай. Мунун ордуга эми айнек койсо да болот. Сиз баягы электриктин ойга биринчи түшүп келген экен да. Вообще-то мына ноябрь, декабрларда айыл жерге издери турат да, мына жерден ушунча жерден чоң козуну сууруп алган да бул жакчы. ичине кирген дагы эмес. Жок, кирген эмес. Бул жактан ушундай сууруп алган. Уже мына сварка, мисалы азыр муну ажыратып түшөт эле кыйын да. Жок, ушуну сууруп алган да. Шеттен жүрүп кеткен, а? Козун шеткен, а? Болду, азыр мына кыркты кесип, шетке коюп коет. Бул жерде ушинтип кыркты кургатабыз кышында. Жазында болсо кайра бул жерди борботканы болот. Козуларды бөлөбүз, кочкорлорду.